Урматтуу депутаттар, мен келген сунуштарды ирети менен дош коеюн. Макулсуздарбы? Келген сунуштарды өкмөт 1 минут сурап атат, сөз берип коеюн. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды мына өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып келем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аарде 20 миңден ашык акционерлер бар аарде. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Биерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Урматтуу депутаттар, биз саартан бери талкуулаганыбыздын бардыгы келип алып, эч нерсеге жарабай калып жатканы жакшы эмес. Биз эмне себептен жанагы Өмүрбек Токтогулович айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдым кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин көрүп туруп көрмөксөң жасасак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбады десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коем. Üçüncü mikrofon. Эме, капстан тиги за базып мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Сөз сизде. Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз.